Кубанычбек мырза таң эрте келип Саруу айылынын жол жээктерин тазалап жатат. Ал таштандыларды чакан унаага чогултуп төгөт. Көбүн эсе көчөдө желим баштыктар менен бөтөлкөлөр. Бул кызмат уюшулганы айыл ичи жол жээктери иретке келип жаркырап калды. Атайын ушундай бореке жумушту жеңилдетиш үчүн мондай жеңил электромобиль менен ушу Саруунун центральный көчөсүн аябай кири жерлерди тазалап саат 8ден 5ке чейин жумуш аткарам. Ушу күн жылып жерлер ачылганы ушу Саруу айылына бөлүнүп келдим. Кудай буюрса жери жылып элдерге да эскертүү берип атабыз, эшиктердин алдын тазалоого. Жакынкы күндөн бери Кызыл Суу тазалык ишканасына 6 көчө шыпыргыч алынып, аларга шарттар түзүлүүдө. Айлыктары көтөрүлүп, түшкү тамактары акысыз берилет. Ошондой эле алар чакан техникалар менен камсыздалышкан. Ушу акыркы жылдары тазалык жаатында аябай көңүл бурулуп жаткандыктан экологияга, тазалыкка, анын үстүнө ушу Ысык көл областы биосферный зона болуп, туристический зона болгондуктан тазалыкка аябай көңүл бурулуп атат. Ишембиликке дагы жарандарды кайра чыгара бергенден мүмкүнчүлүк болбойт экен. Ошон үчүн быйылдан баштап, ушу 25-жылдан баштап тазалык ишканасына сезонный 6 кишини биз кызматка алдык. Булар ушул март айынан баштап октябрь айына чейин кызмат кылышат. Ушу көчөлөрдүн баарын кыдырып, борбордук көчөлөрдүн баарын кыдырып, айылдын ичинде көчөлөрдү кыдырып, бүт таштандыларды тазалап турушат. Мындан сырткары айылдардын ортосунда аралыктарды тазалап турушат. Анан ушу жумушчу табыш оор экен. Ошондой эле Кызыл Суу айылына жаз алды менен көйгөй жараткан көчөлөргө шагылдар төгүлүүдө. Былтыр бул аймактарга таза суу киргизилип, казылган көчөлөр чыла болуп, жергиликтүүлөргө каттоо кыйындыкты жараткан. Көчөлөрдө толук иш бүтүп элек, таза суу киргизүү боюнча. Анан подключениянын баары тең ар бир үйгө кожолукка суу кошулганга чейин күткөнгө уже мүмкүнчүлүк болбой калды. Өзүңөр көрүп аткандай окуучу балдар жөө киши эмес, машина менен араң жүрө албай мындай көйгөйлүү жерлер пайда болду. Ошону азыр ар бир жерде, ар бир тилкеге, көйгөйлүү тилкелерге ушундай шагыл төгүп, түзөп, кичине убактылуу жагдайдан чыгып тура алып атабыз. Кызыл Суу тазалык ишканасы 5 айыл аймактын элине, тагыраагы 37 миңден ашык тургунга кызмат көрсөтөт. Учурда аталган ишканада тазалык жаатында жалпы 20дан ашык жумушчу эмгектенет. Жазгүл Сатаева, Жакшылык Чортонов, ЛТР, Ысык көл облусу.